Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад университети, Жалал-Абад колледж, ÖKM'дин 11 группасынын студенти Шарабидин кызы Айзире. Манас таануу сабагы үй тапшырмасынан кайтарым байланыш. Окутуучу Исраилова Нускайым Абдыганиевна. Сабактын темасы Манастын балалык чагы. Жерди толготуп Манасты төрөгөнү жатканда Жакып чыдай албастан талаасына кеткен болот. Жерди толготуп Манасты төрөгөндө Жакып талаасында жатканда ак балта сүйүнчүлөп барат. Бай Жакып сүйүнчү уулду болдуң. Оң колуна кара алтын, сол колуна сары алтын уштап түштү. Ороогону аялдардын күчү жетпей жатат деп сүйүнчүлөп барат. Ошол кезде Жакыптын кубанычы койнуна батпай, ак балтага бир кап алтын жана малдарынан дагы сүйүнчүсүнө берет. Жакып чыдай албай, мен чыдай албай жатам. Эртерээк мени балама апарчы дейт. Экөө аттарын чапкан мойдон айылына келип түшөт. Келгенде чатырдагы айылына келсе, чатырдагы аялдардын бардыгы качып чыккан болот. Үйүнө кирсе, Манастын оң жогунан чолок куйрук кogorстан, ал эми сол жогунан кара чагыр кабылан коштоп турган болот. Жакып эркек перзент көрдүм деп, калмак манжу калтырбай чакырып, эпсиз той өткөрдү. Ала тоодо эт, ала көлдө чык болуп, ат жабылып кыргызга таң тамаша түштү. Балага чоң жинди деген ат коюлду. 5 жашка келгиче баспай, Жакыптын бечелүүлүү атка конду. 7-ге чыкканда кыргызда мындай тентек жок болду. Калмаган жеринен кан чыкты. Калмак арасына кадимки чоң жинди экен деген айың тарады. Күндөрдүн биринде чоң жинди 40 үйлүүдөн 40 баланы жыйнап алып ойноп жатса, кара калмак манжудан 80 бала келип тийишип, тентип келген бурут деп кордоп, алардын четинен уруп кирет. Чоң жинди койгула десе, ага да чокмоор уруп өтүшөт. Кары келген берен 40 баланын кыйраганын, бой бойлоп ыйлаганын көрүп, аябай ызаланып, булар кутурган экен го деп, чокморун ойнотуп өттү эле 12 бала турайды. 80ден калганы дыркырап качып берди. Кыйраган 40 бала кыраган болуп, качкандардын жетенин жанчып, баарына бүлүк салаарда Манас чалып жүргөн Жакып алардын үстүнөн чыгып, 40 баланы кайта айдап Манасты кармап алды. Манас өтө айкөл, ак көңүл, сабырдуу, чечкиндүү, берешен киши болгон. Манастын айкөлдүгү, сабырдуулугу башка адамдарды таң калтырчу. Кандай иш болсо да Манас сабырдуулук менен чечкен.